Саламатсыңар балдар. Бүгүн кыргыз адабият сабагы. Бүгүнкү кыргыз адабият сабагыбыздын темасы менен таанышып алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматовдун Буг эне жомогу балдар. Бул Ак кеме повестинин үзүндү. Буг эне жомогу боюнча өзүңөр деле уксаңар келеге. Анда бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алгыла. Сабагыбыздын максаты жомоктун идеалдык мазмунун айтып беребиз. Каармандардын сапаттарын баалап салыштырабыз. Демек биз жомокту толук окуп чыгып мазмуну менен таанышкандан кийин анын идеалдык мазмунун айтып берет экенбиз. Жана анда чыгармадагы жомоктогу каармандардын сапаттарын баалап жана салыштырып талдайт экенбиз да. Мындай талдоо жүргүзөбүз балдар. Эми силер Чыңгыз Айтматов жөнүндө билет болушуңар керек, билесиңер да кантип. Чыңгыз Айтматов ким болгон? Эми да бир сире силерге биртике кыскача маалымат берип кетейин балдар. Чыңгыз Айтматов бул 1928-жылы Талас өрөөнүнө караштуу Шекер деген айылында кызматкердин үй бүлөсүндө 1928-жылы 12-декабрда туулган. Кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Бул биздин дүйнөгө таанымал, дүйнө элине таанымал биздин улуу жазуучубуз. Муну Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармалары бар. Мунун чыгармалары силер буга чейин өтүп келген Чыпалак бала деген чыгарма Чыңгыз Айтматовго таандык. Азыркы өтүп аткан Буг эне жомогу, бул Ак кеме повестинин үзүндү, Саманчынын жолу, Делбирин повести, Жамиля повести, жана Кыямат деген романы бар, Таң алдында Кыямат деген романы бар, Гүлсарат, Ак кеме, Эрте келген турналар, Кылым каратар бир күн деген чыгармалары бар. Жана көптөгөн чыгармалары бар да. Мунун ичинен биз Чыңгыз Айтматовдун бул Ак кеме повестинин үзүндү Буг эне жомогун өтөбүз балдар. Эми мен силерге башында биртике мындай кыскача маалымат берип келип туруп, андан кийин окуп берейин, балдар. Эми бул жомок эзелки окуя экен да. Бул илгерки биздин атам заманыбызда кыргыз эли Энесай деген өзөнүнүн жээгинде жайлашып ошол жакта жашашчу экен. Бул Энесай жеринде жашап жүргөндө кыргыз эли жоокерчилик заманды өткөзүшүптүр да. Бул жоокерчилик заманда булар бирин-бири тоноп, бирин-бири талап, бирин-бири өлтүрүп, баягы алы келгени алы жогун деге малын тартып алып, жылкысын айдап кетип, малын айдап кетип, аны кайра кырып салып, адамдын каны суудай агып, адамдарды да кырып, бири-бирин ушунчалык бир мындай баягы кордук көрүү менен жашашыптыр да. Мына ошондой жашап жүргөн мезгилде баягы тыңсынганы, кыйындары, өзүн баягы бирин-бири чаап алуу менен, бири-биринкин тартып алуу менен жашашканда, өз алдынча мындай дыйканчылык менен, мал чарбачылык менен жашашкан эмес. Ал кезде жоокерчилик заман болгон. Мына ошондой мезгилдин биринде ушундай кыргыздын бир улуу чоң баатыры болгон. Баатыры Күлчө деген баатыры дүйнөдөн кайтып, анан ошол Күлчө деген баатырды баягы коюш үчүн салт боюнча аны 3 күн кармашат дагы, 3-чү күнү анын сөөгүн көтөрүп алып туруп Энесайды бойлотуп, Энесай менен коштошкун, мекени менен коштошуш үчүн баягы кыргыз эли баары чогулуп алып туруп аза күтүшөт. Муну ошентип аза күтүп жаткан мезгилде анын баягы деге кыргызга душман болгон душмандары, элге душман болгон душмандары келип баягы аза күтүп аткан кыргыз элин чаап кетет, кырып салат. Ошол жерден баштап силерге азыр окуп берейин, балдар. Аламат мына ушунда башталды дейт. Энесайлык кыркуруу эл канча жоолашпасын, эл атасы каза таап, башына аза түшкөн күндөрүндө бири-бирине кол салчу эмес. Бирок бүгүн салт бузулду. Салтты бузган нарсыз жоо түндөп курчап, тегеректеги токойдо бугуп жаткан. Эми эл мүңкүрөп турган чакты маалдап, капилеттен кол салды. Жарак алып каршы чыгууга, атка минип айкырып чыгууга эч ким үлгүрбөдү. Түшкө киргиз кыргын жүрдү. Өңгөктөгөн карыдан эмгек деген балага чейин кылычтын мизине, найзанын учуна качып, кутулам дегени жебенин тилине кетип жатты. Жоо ушуну көксөгөн. Кыр көрсөтүп тизгин бербеген кыргыздарды тукум курут кырып, күлүн көккө сапырып кетели деп келген. Жоктобалары, боздоп ыйлап калаары, кунун кууп издеп келери калбасын, кыргыз деген ат өчүп кылымдын эсинде калбасын, тыптыйпыл кылалы деп келген. Жоо ойлогондой болду. Ошентип кыргыздын жоосу, душманы кыргызды
таштакыр түп табырдан бери жоготобуз деп келип баягы кырып кетишти да. Адамды туумак кыйын, багып өстүрмөк кыйын, а өлтүрмөк көз ачып жумганча. Жээк бербей киши өлүгү үстүсүнө каршы теш сулады. Көл мөлтүр толкун эне сай кыргызынын канына кызыл жаян болуп акты. Жээк бойлой катар тигилген үйлөр чатырап өрткө кетти. Ошентип кең өзөндүн жээгинде бырыксыган гүл калды, каңырсаган жыт калды, кулак учунда боздогон үн калды. Кыбыр эткен жан көрүнбөй, башка эч деме калбады. Кыргыз деген бар беле, жок беле, жоо ушуну көздөгөн, жоо көздөгөндөй болду. Жер биздики, Токой биздики деп жоо шаттанды. Биздин жерде кыргыздын сөөгү да калбасын деп өлүктөрдү жар башынан өзөнгө кулатты. Күтүрөгөн сан түмөн малды айдап, колго илинер дүнүйөнү бүт олжолоп жолго салды. Мал артынан бурулдаган чаң асманга көтөрүлүп, көк менен жер бирикти да калды. Ошентип баягы жоолор эмне кылды балдар? Баягы жоо кыргыздын баарын кырып, өлүктөрдүн баарын тең өзөнгө ыргытып, эчтекесин калтырбай кыргыз деген атын тукум курут кылабыз деп баягылар жөнөп кетти. Бирок ошол маалда Токойдо кыргыздан бир кыз, бир бала ойноп кеткен эле. Мына ошондо Токойдон ойноо бала секеле кыз чыкты. Тил азар балдар эртең менен эле Токойго чуркап кеткен. Баласыңбы деген ошода. Ал экөө Токой аралап, жөкө кабыктын себет токумак, себет толтура карагат бүлдүркөн термек, каткыра көлөп, так секир ойноп жүрүп, күн убагын унуткан. Бир маалда айыл тараптан ызы чуу чыкканда элеңдеп артка чуркаган. Эми экөө жетип келип, кыргын тийген өлүү журттан эч кимди таппады. Ата-энеден кабар жок. Ак эжеден дайын жок. Кара жер канга изилген. Ата, апа деп кыйкырса, жаңырык жооп кайтарбай, үндөрү жерге жутулуп кетти. Улам бир үйдүн ордуна чуркады экөө. Бырыксыган гүл жатат. 3 буту көктү карап тулга жатат. Эси чыккан эки бала заматта же эртең мененки калың эли жок, өлүү журтта жетим калды. Алыста Токой үстүнөн чаң уюлгуп, мал айдаган жоо кетип баратты. Балдар чаң артынан жүгүрдү. Көздөрүнөн сала жаш кетип, эки бала жоону ээрчи баратты. Баласыңбы деген ошода. Жоо артынан жүгүрүп, чоң киши болсо, боюн ала качып тетирип чуркамакта. Балдардын оюнда эчтеме жок. Тиги кандуу, сүрдүү жерден алыс качуу. Уул бала, кыз бала кол кармашып, токтогула деп суранып, ала кеткиле деп жалынып, жоо артынан чуркады. Демек балдар кимдин артынан чуркады? Жана өзүлөрү кыргызды кырып кеткен жоонун артынан чуркашты. Жер дүңгүрөгөн доош ичинде, күтүрөгөн калың дүбүрт астында ал экөөнүн алсы сүрүн ким укмак? Эки бала көпкө чуркады, кууп жете албады, эч ким кайрылбады. Мууну бошогон балдар жер кучактап жыгылды. Кылчайуудан коркушту, кыбыроодон чочушту. Эси чыккан эки бала кучакташып, калчы калтырап, улутуна бышактап жатып, уктап калды. Жетимден жарыгыдыр, бирок тагдыры жет ача деген ак сөз. Түн бейкут өттү. Сүрдүү Токойдун жырткычы тийбеди. Жел могузу келбеди. Экөө ойгонсо күн чыгып калыптыр. Токойдон түрлүү баренде сайрап, дүйнө эчтеме болбогондой. Экөө турду да ис кубалап дагы жөнөштү. Мөмө чөмө менен өзөк жалгап жүрүп отурушту. 3 күн, 3 түн дегенде бир бийик дөбөгө келип токтошту. Төмөн этекти караса, көк жайыкта улуу той болуп жатат. Тигилген үйлөргө сан жеткис, кайнаган казанга сан жеткис, жыйылган элге сан жеткис. Кыздар селкинчектеп, ырырдап, жигиттер күч сынашып алышып, эл шатыра шатман үн салып, кечээги кыргызды кырган жоо минтип жеңишин майрамдап жаткан экен. Жуук кирип бара албай, эки бала кооптонуп төбөдө турду. Бирок тиги казандардан бышкан эттин, ысык нандын, сарымсак согондун жыты келип, шилекейин илеп жуткурду. Балдар чыдабады, дөбөдөн түшүп барды. Көргөндөр кызыгып, тегеректеп калышты. Кимдин баласысыңар? Кайдан келе атасыңар? Курсагыбыз ачты, деди кыз менен бала. Нан бергилечи. Жоо эли балдардын сүйлөгөн сөзүнөн кыргыз тилин баамдап, бул кырылган кыргыз тукум экенин тааныды.
өлбөй калган бул экөөн азыр жайлай салалыбы же хан калпарып баралыбы деп өз ара талаша кетишти. Алар чуулдап жаткан арада бир боорукер аял эки балага алдыртан бир кесим эт бере койду. Анан балдарды ханга алып барышты. Хан тобу али дасторкондон тура элек экен. Эки баланы чоң кызыл үйгө алып барышты. Кызыл үйдүн оозунда күмүштөгөн айбалтачан сакчылар турат. Ал ортодо калың элдин арасын ушак аралады. Кыргындан аман калган кыргыздын тукуму бар экен, кан кууп келиптир деп эл сестенди. Оюн тамашасын, тамак ашын таштап, эл топурап хандын ордо үйүн тегеректеди. Ал учурда хан кардай аппак кийизде жан жөөкөрлөрүнүн ортосунда бал кошкон кымыздан ууртап коюп, жаагын жанган ырчылардын мактоо ырларын угуп отурган. Эл топурап келген себепти угуп, хандын жаалы чыкты көзүнөн. Тынчымды алган ким экен? Кыргыз уруусун тукум курут кырганыбыз жалганбы? Силерге түбөлүккө Энесайды тартып бергеним жалганбы? Эми кимден жан таштап качып жүрөсүңөр? Коркконуңар ушул чыпалактай эки балабы? Эй, майрык чааржес кемпир, деп кыйкырды хан. Анан бир кемпир топтон суурулуп алдына келгенде ага буйруду. Бул экөөнү тайга токойго алып баргында, кыргыздын аты чыккыс үнү кылгыс кылгынын. Экинчи кыргыз деген сөздү кулагым чалбасын. Кыргыз тукумунда жер үстүндө орун жок. Түбөлүк аты өчсүн. Бар, майрык чааржес кемпир. Буйрукту аткар. Ошону менен майрык чааржес кемпир эки баланы колунан жетелеп, тоо ашып, токой аралап жүрүп отурду. Азыркы Энесайдын жээгине жетип токтоду. Анан балдарды жардан алыс түртөр алдында мындай деди. О, улуу дайра Энесай, эгер сага тоо омкоруп кулатса, муштумдай таш сыяктанып түбүңө чөгөт. Кылым турган карагай кесип кулатса, чабындыдай толкунуңа кетет. Эмесе, эки көзүн эки чечекейиндей болгон могу адам баласын муздак койнуңа ал. Жер үстүндө бул экөөндө орун жок. Аны сага айтып айтпай эмне? Өзүң көрүп турасың. Жылдыздар адам болсо, көккө батмак эмес. Балыктар адам болсо, сууга батмак эмес. Аны сага айтып айтпай эмне? Эмесе, ач койнуңду. Ал эки наристени алып кет. Бул жексүр дүйнөдөн экөө чырымталында кетсин. Абийири таза, дили ак, арамдыкты биле элек, арам ойго кире элек периште чагында кетсин. Ач койнуңду. Ал эки периштени улуу дайра Энесай. Уул бала, кыз бала ыйлап турду. Кемпирдин сөзүнөн да жардан ылдый караса, жүрөктөрү алкымына тыгылып, түпкүрдөгү буурул толкун үрөй учуруп, ошого ыйлап турду. Кана, коштошуп алгыла балдарым. Кучакташкан бойдон кеткиле, деди майрык чааржес кемпир шымаланып жеңин түрүндө. Мени жаман көрбөгүлө. Менде эмне айып? Бешенеңерге жазылганы ушул экен. Менин эрким болсо кантээр элем, ким билет. Бирок ушу бойдон кеткениңер өзүңөргө жакшы. Ушинтип сөзүн айтып оозун жыйып алгыча жан жактан бир үн чыкты. Ашыкпа акылман эне. Күнөөсүз балдарды жайлаба. Майрык чааржес кемпир кылчая калды. Кылчайып алып айрам таң. Жаныңда буг эне турат. Эки көзү балбылдап. Балбылдаган көздөрү майым тиктейт. Өтүнүчтүү тиктейт. Маралдын умай энеси. Асыл бутум аңкаят, бугум аңкаят. Омро төшү наристени маңдайындай, жону ууз ак, боору тайлак жүндөнүп көк буурул. 18 айрым мүйүзү аркайып, жонун жышып койгондой, жымсал сулуу көркөм. Желини таза, кан тамырлары көрүнүп ийип турат эки балага мээримин салып. Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансың, деди майрык чааржес кемпир. Мен буг эне болом. Адамча сүйлөбөсөм сен кайдан түшүнмөксүң да, кайдан собол алмаксың. Каалаганың эмне буг эне? Балдарды кое бер.
Акылман эне, сенден сураганым ушул эки чүрпөнү мага бер. Буларды эмне кыласың? Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издеп жүрөм. Ушу балдарды эмизип, багып алам дейсиңби? Ошентем акылман эне. Жакшылап ойлондуңбу? Буга эне, деп күлдү майрык чааржес кемпир. Булар деген адам баласы. Чоңоюп алып, өзүңдүн бугучаларыңа ок атат. Ошону ойлондуңбу? Чоңойгондо булар бугучаларыма кол көтөрбөйт, деди Маралдын умай энеси. Мен буларга эне болом. Булар мага бала болуп калат. Анан кантип өз ага карындаштарына жамандык санасын? О, кеңпейил буга эне. Адам деген кандай экенин али билбей турбайсыңбы? Деп башын чайкады майрык чааржес кемпир. Адамдар кайберен эмес, бирин бири аябайт. Сөзүмдүн актыгын өз көзүң менен көрөрсүң, өз мойнуң менен тартаарсың деп бул эки жетимди сага берип деле коёр элем. Бирок башка адамдар көрөр замат бул эки кичинекей адамды өлтүрүп салат. Анда булардын да азабын тартып сага эмне күч келди? Эч ким таппас алыс жактарга алып кетем бу балдарды. Аясаң акылман эне, кое берсең, өз балдарымды кем көрбөй асырайын. Жетимдерге эне болоюн. Желиним сүткө толуп, ооруп турат. Бала деп сыздап турат ак сүтүм. Бала деп ийип турат ак сүтүм. Кантейин болуптур, деди ойлонуп туруп майрык чааржес кемпир. Сурап калдың, бирок тез кет бу жерден. Жетимдерди алыс жерине аманат жеткир. Жок, эгер аякка жетпей жолдо өлсө, же каракчылар жайласа, же өздөрү чоңоюп алып ак сүтүңдү унутуп, адамдык арамдыгына кетсе, өзүңөн көр. Буга эне майрык чааржес кемпирди узатты да, анан уул бала менен кыз балага айтты. Балдарым, мына эми силердин энеңермин. Мен силерди ак кардуу алкак ала тоосу бар, укмуштай, күмүштөй теңир тоосу бар, боордо токой жери бар, ортосунда ысык көлү бар жерге алып барам. Кыргыз тукуму курут болуп кетээрдей көөң элдин атын өчүрбөй, кайра тукум уласын, укум тукумуна мекен болсун деп мен ал жерден теңирден сурап алдым. Балдар так секирип кубанды, тепеңдешип мүйүздүү буга эненин соңунан чуркап алды. Жүрөр жол алыс, учу кыйры жок жерден бир четинен бир четине. Узак жолдо балдар арып ачты, алдан тайды. Буга эне балдарын ак сүтү менен багып жүрүп олтурду. Күн ысыганынан көлөкөлөдү, суук түндөрдө бооруна кысып жылытты. Эне сүтүнүн кубаты канчалык кечкисин тырп этпей жыгылган балдар эртең менен так секирип ойноп турду. Нечен түн, нечен күн өттү. Эски мекен Энесай жан кейтип алыс калды. Жаңы мекен ысык көл көздөн учуп алыс жатты. Эки жолу кыш өтүп, эки жолу жай келди. Дагы бир жол кыш өтүп, дагы бир жол жай келди. Балдарды эчиткен буга эне ашуу ашты, бел басты, агыны катуу суу кечти, мээ кайнаткан чөл кезди. Бирок чарчадым, чалыкпадым дебеди. Дебей балдардын ак сүтү менен кубаттандырып талбай жүрүп отурду. Кээ күнү үйүр тобу менен бөрүлөр кууду артынан. Буга эне балдарын жонуна мингизип алып, жырткычтардан алып качты. Муну ошентип жүрүп отуруп, акыры буга эне балдарын ысык көлгө жеткизди. Көрдүңөрбү балдар? Ошентип буга эне ысык көлгө эки баланы жеткизип келип, ошондон бери биз мекендеп калган экенбиз. Бул уламыш. Эми балдар, силерге момундай тапшырма берем. Түшүнүү таблицасын дагы толтурасыңар. Чыгарманын баш каарманы ким же эмне, окуя кайсы мезгилде болгон, кандай көйгөй болду, жыйынтык кандай аяктады, каарманга же окуяга сен кандай баа бересиң? Сенде кандай сезимдер пайда болду? Чыгарма эмнени үйрөттү дейт. Ушуга деге жооп бересиңер. Андан кийин каарманга балдар каарманды талдоо схемасын иштейсиңер. Каарман мисалы үчүн буга эне кандай адам экен? Кандай экен да, мисалы үчүн эми адам эмес буга эне. Адамдарга мамилеси буга эненин, ага карата адамдардын мамилеси, жашоо турмушу кандай, өзүн кандай сезет. Эми ушул жерден силер азыркы буга эненин майрык чааржес кемпир айтпадыбы, адамдар сага кол салат депчи. Муну ушул боюнча дагы интернеттерге кирип жакшылап баягы маалымат алгыла. Аягын чыгарманын аягы эмне болду? Ак кеме повестиндеги киносун деле эсиңерге түшүргүлө. Акыры жүрүп эле эмне болду? Буга эне
адамдар кол сала баштады. Ошо карманды талдайсыңар. 73-беттен 83-бетке чейин окуп келесиңер. Саламатта калгыла балдар.